Ал мезгилдерде өлкө чаржайыт абалда болчу. Түрктөр өз ара бири-бири менен тирешип жатканда Кытай армиясынын баскынчылык саясаты күчөгөн. Мына ушул мезгилде араб ислам аскерлери дагы аймакка басып кире баштаган. Ташкент менен Бухара сыяктуу аймактын маанилүү борборлоруна тынымсыз чабуул жасалып жатты. Балх шаары орун алган Тохаристан менен Согдиана араб ислам аскерлеринин кол башчысы Кутайбанын бутасына айланган. Kutaybe bin Müslim. Kutaybe bir musulman. Emeybe'nin en атактуу Хорезм башчысы болчу. Анын убагында түрктөргө каршы же түрк тукумунун урууларына түркестерге каршы чабуул коюшкан. Кутайба аймакка тездик менен сүңгүп кирип, баш ийгендерди жергиликтүү башка калктар менен согуштурган. Басып алган жерлерге аскер базаларын курдурган. Emeviler döneminde Araplar Emeviler doğrunda Türk territoriyasında basıp algan yerlerge Bukhara, Samarkand жана Ташкент сыяктуу жерлерди бүтүндөй салык жана табылга уясы сыяктуу көрүшкөн, салык чогултушкан yeri olarak görüyorlar. Тагыраак айтканда булар эки тараптан тең олуттуу бир түшүнүктө же көрүүгө жол ачкан. Emeviler döneminde özellikle Müslümanlaşmanın çok fazla olmaması. Emeviler doğrunda өзгөчө мусулмандашуунун өтө күчөп кетпешинин алардын саясатынын тышында экономикалык бир топ себептер да бар. Анткени Эмевилер аймактан мусулман болгондоруна каршы мусулмандардан салык алууну улантышкан. Anadolu oğuzdары Азия оғуздарына аталары болушат, уруу боюнча. Бул доордо өз араларында биримдиги болгон үчүн Аравияга каршы турушкан жана согушушкан. Бул согуштардын кээ бирлеринде арабтар алсыз болду. Көбүндө да түрктөрдүн жеңгенин жана араб аскерлерин токтотконун көрөбүз. Түрк жана араб аскерлеринин аймак борборлоруна карата түрдүү күрөштөрү тарыхта алгачкы жолу эки элди бири-бирине карама каршы кылган. Bu süre devam ederken Бул мөөнөт уланып жатканда 738-жылы түрктөрдүн түркестердин каганы Сулу Аталаш тууганы тарабынан өлтүрүлгөн. Мунун үстүнө Түркистан ичинде баш көз боло турган эч ким жок, чаржайыттык күчөп бейкутсуздук уланат. Каган тактан түшүрүлүп өлтүрүлгөндөн кийин түрктөр саясий аренадан алыстады жана араб баскынчылыгы кайрадан күч алды. Türklerin içerisinde baş gösteren Түрктөрдүн ичиндеги чаржайыттык жана саясий туруксуздук Кытайлардын да негизинен арабтардын ишине жарады. Мына ушундай баш аламандыкка тушуккан түрктөр абалдан чыгуунун жолун издеп жатты. Түргөш кагандыгы аягы жок араб баскынчылыгына каршы өз алдынчалыгын сактай алмак эмес. Çinliler batıdaki olayların çok iyi farkındalar. Hani o da Кытайлар батыштагы окуяны жакшы билишкен. Ошол учурдагы арабтар арасындагы күрөшүүлөр, түркештердин ыдырашы жана ошол аймактан жасалган чаралар бар. Ошол аймактагы түрк элleri мусулмандарга каршы согушкандыктары үчүн Кытайлардан колдоо таап, эликтен ажырагысы келген. Ошондан уламалар арабтарга каршы туруу үчүн Кытайдан жардам сурашкан. Çinliler de bunu fırsat bilerek işte Кытайларда муну мүмкүнчүлүк катары көрүп, 100 000 аскер менен келишип, аймакта орун алгысы келди. Эмне үчүн? Жибек жолуна ээ болуш үчүн. Өзгөчө Ташкент бейинин Кытайлар тарабынан кармалып өлтүрүлүшү, ошондой эле анын уулунун арабтардан жана карулуктардан жардам сурашы менен талас согушуна түз кеткен мезгилдин ачылышына болгонун көрүп турабыз. Түрктөрдүн дээрлик 1000 жыл бою согушкан Кытайлардан жардам суроосу тарыхта сейрек учураган окуяларга кирет. Аймактагы айрым жергиликтүү уруулар кытайлыктарды чакырышты. Бирок кытайлардын жасагандарын колдогондор аларга каршы, тагыраак айтканда кытайларга каршы тепкини ортого чыгарды. Эки тарап карама каршы келгенде оң солго карады. Бир тарап арабтар, ислам маданияты, бир тарабы болсо Кытай маданияты. Талас согушуна ушундайча негиз салынды. Түркістандын батышында Маверанахрда арабтар менен түрктөрдүн ортосунда тирешүү жүрүп жаткан учурда Кытайды Тан династиясы бийлеп турган. Кытай тарыхынын эң ачык жарык династиясы Танк династиясы болгон. Бул мамлекет 618-907 жылдар арасында өкүм сүргөн. Суан Зон аттуу бир император болгон. Кытай императору абдан жакшы мүмкүнчүлүккө ээ болду. Ал түрктөрдү оңой эле өздөрүнө көз каранды абалга алып келе турган болуп калды. Негизги ниет ал бай аймактар аркылуу батышка жакындоо болчу. Чыгыш Түркистанды өз колдоруна алышкан, шаарларды дагы. Турфан, Ками, Кужа, Кашкар сыяктуу шаарларды алышкан. Мындан соң Фергана менен Ташкентти жана Маверанахрды өздөрүнө көз каранды кылгысы келишкен.
Император каармандыгы менен таанылган Куча шаарынын башчысы Као Сянчиге түрк жетекчилерине жардам берүү тапшырмасын берди. Түрк башчыларынын айрымдары Кытайдан жардам сурап, Ташкентте Кытай баскынчылыгы күчөгөндө түрк каганынын уулу Göktürk тукуму Tudun Araplardan jardam surады. Müslümanlar ise tabii hakları doğuya doğru yayılmak istiyorlar. Bu ikisinin arasında Musulmanдар болсо албетте акылдуу, ага жайылууну каалашкан. Эки тарапта тең саясий лидерлери болбогон түрктөр бар. Бул боштук араптардын да Кытайлардын ишин оңойлоштурган. Tudun'un babasının Çinliler tarafından tutsak edilip ardından da idam edilmesi bölgedeki Türkleri Çin'den intikam almaya itti. Abbasi devleti Tudun'un atasının Kıtaylar tarafından karmalıp asılıp öldürülüşü aymaqtagı Türktörдү Kıtaylardan öç alууга түрттү. Alar Abbasiler mamleketinin kuruluşuna çoğun salım ötөгөн Abu Muslim Хоросаниден Kıtaylarga karşı jardam surады. Kıtay imperatoru sıyактуу Abu Muslim Хоросани да Türktörдөн келген жардам талабын абдан маанилүү мүмкүнчүлүк деп эсептеди. Борбордун bir tarafında Cao Sin Chi Kıtay ordosu var. Askerlerinin sanı 100 000. Bulardын içinde Türktör da var. Fergana, Bukhara жана Самарканд өкүмдарлары менен Бухаристандын тукуму сыяктуу түрк бектери да бар. Түргөчтөр менен карлуктар Кытай армиясы менен бир болушту. Экинчи тарапта Зият ибн Салинин башчылыгындагы араб аскерлери турду. Анын 200 000ге жакын аскери бар эле. Алардын ичинде да түрктөрдөн куралган топ бар. Ташкентте Томат бөлүгүндөгү түрктөр да Tudun ханга каршы болгондуктан араб аскерлеринин катарына өтүшкөн. Акыры Cao Sin Chi башчылыгындагы Кытай армиясы 700 километрге чейин батышка жылды. Кытайлар аларды колдогон түрктөр менен жолугушуп отуруп, Талас дарыясынын жанына чейин келишти. Андан кийин Ысык көлдүн түндүгүндө жашаган карлуктарга келип, аларды кармап турушту. Бул учурда Ташкенттеги Tudun хандын башчылыгында түрк биримдигинин колдоосу аркылуу күч топтогон Зият ибн Салинин жетекчилигиндеги араб армиясы да Талас аймагына келди. Орто жери бош болчу. Чыгыштан карлуктардын келе турган жолу белгилүү. Батыштан дагы араб аскерлеринин келе турганы белгилүү болчу. Ал арада Казакстанга кирген жол бар болчу. Чымкент менен Ташкентке кирген жол менен кошо. Ал жактан келген араб аскерлери жана чыгыштан келген Кытай аскерлери кайрадан жолугушту. Тарыхтагы эң чоң согушка катышкан аскерлердин Талас аймагына келүүсү оңой болгон жок. Карлук түрктөрү жашаган аймак, Кытай аскерлери жортуулга чыккан аймак жана араб аскерлери келген аймак Таласка 1 айлык алыс жер эле. Багдадтын Таласка узактыгы 3380 километр. Састани территориясындагы Караялардан сапарга чыккан араб ислам аскерлери 18-20 күндө 600 километр жол басышты. Кытай аскерлери да Ысык көлдүн түштүгүнөн жолго чыгышты. 700 километр жолду басып өтүшүп Таласка келишти. Бул убакыт Кытайлардын 25 күн жол жүргөнүн көрсөтүп турат. Дээрлик көпчүлүгү аттуу кошуундан турган Ташкент аймагындагы түрктөр 400 километрге жакын аралыкты 8 күндө басып өтүштү. Ферганадагы түрктөр 650 километр. Ысык көл түндүгүнөн жолго чыккан карлуктар 570 километр жол басышты. Бул аймактагы түрктөр да согуш майданына келиш үчүн 15 күн ат менен жүрүштү. Эми бул жерде, тагыраак айтканда, Талас аймагында тарыхтын агымын өзгөртө турган бир чоң согуш башталат. Канчага чейин бар? 100 000, 50 000, 45 000дей. Маанилүү болгон согуштун кандай жүргөнү? Аскерлердин алгачкы беттешүүсү Талас аймагындагы Атлак Орду деген жерде болду. Бул айоосуз согуш. Улам кол салуу, улам артка чегинүүлөр менен 5 күнгө созулду. Эки тарап тең көп жоготуу болбош үчүн кичинекей топторду ортого салып отуруп 4 күндү артта калтырды. 5-чи күнү күтүлбөгөн жаңылык болду. Кытайлар түзүмүндө согушкан карлуктар ортодон чегине баштады. Түрк топторуна башчы болгон аскер башчыларынын артка чегинүү буйругу менен согуштун жүрүшү өзгөрдү. Nasıl bir şey olduğunu Кытай ээлигинин эмне болгон ээлик экенин кээ бир түрк уруулары билишет. Андыктан мындай чечиминин колдоосу сөзсүз түрдө таасир берген.
Çinlilerle çok fazla Кытайларга өтө бир сүйүлөрү жок. Кыйын бир абалда калгандан болду деп айта алабыз. Демек карлуктар болсун, алардын кээ бир уруулары Ташкент башчысы кытайлыктарды кыйын учурдан чыгарышты. Бирок жасап жатканын көргөндөн кийин бир аз арабтар тарабына огонун көрүп турабыз. Atlı Türk Birlik Атчан түрк топторунун араб ислам аскерлерине жасаган агылуусуна карабай, аман калган кытайлар артка чегинүү менен алсырап калды. Кытай чабуулу токтоп, негизги күчүн жоготту. Түрк топторунун жай абалда артка чегинүүсү кытайларды коргонуусуз абалга алып келди. Türklerle karşılaşmış, savaşmış, kültürel ilişkiye girmiş bütün toplumlar onların ok ve yay üzerindeki maharetlerini ve kontrollerini dile getirmektedirler. Türklerдің içindегі бардық топтор чеберчиликтерин жана көзөмөлүн колго алышты. Канча салым кошконуна карабай талас согушунда анын жүрүш шартын өзгөртүп, стратегиялык чечим кабыл алган. Тарап алмаштырган карлуктардын эң мыкты мергендер укту чеберчилик менен колдонгондорун айта алабыз. Кытай аскер башчысынын жардамчысы Ли Шие кача баштады. Ал көп жоготууга учурабастан чегинди. Ал эми согуш жүрүшүнүн өзгөрүшүнө ишенген башчы Као Синчи жардамчысынын аракетине көңүл бурган жок. Араб ислам аскерлеринин башчысы Зия Ибн Сали да Кытай ордосундагы түрктөрдүн чегингенин көрдү. Араб кол салуусу токтоду. 5 күн бою тең салмактуу жүргөн согуш жүрүшү өзгөрдү. Мындан ары бизди түрктөрдүн эмне кыла тургандыгы кызыктырат. Аскер тобуна кайра барса эмне болот? Түрктөр 4 күн бою бир эле топто согушту жана Кытай биримдигине каршы согушту. Yani Talas Savaşı sırasında Karlukların Çin ordusuna arkadan saldırmak suretiyle. Талас согушунда Кытай бирдиктерине карлуктардын аркадан кол салуусу алардын жеңилүүсүнө таасир бергенин билебиз. Согуштун акыркы күнүндө карлуктардын келип арабтарга жардам берүүсү Кытай аскерлерин аркадан бычакташы иштин мезин бүтүндөй алмаштырганын тагыраак айтканда бул жерде күрөшүүдө өзгөчө карлуктардын колдоосу менен арабтардын алсыз болуп калганын көрөбүз. Кытайлар эки тараптын кысымында калды. Өзгөчө көрүнүш орун алды. Карлук кол салуусу Кытай аскерлерин чилдей таратты. Карлуктар Ысык көл аймагында жашайт. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын оң тарабында. Ал жактан келип мусулмандар араб аскерлери менен бирдик куруп жатышат. Жана ошол эле учурда Кытайлардын качуусун алып келишти. Бул кысууда ишке ашты. Кытай тарабы иретсиз кача баштады. Yaklaşık 5 günlük bir savaştan bahsediyoruz. 5 күндүк согуш жөнүндө айтып жатабыз. Эки тараптан тең олуттуу бир аскер күчтөрүнүн болгонун айтууга болот. Каршылыктуу бир абал бар. Бирок аркадан келген кол салуу карлуктардын кийлигишүүсү согушту мусулмандарга өзгөртүптүр. Бул согушта мусулмандар алсыз көрүнгөн. Бул абдан кызык. Бир кол башчы согуш майданынан качты жана өз аскерлерин өлтүрүп жолго чыгып жатат. Кытай аскерлери эки тараптын кысымына кабылып согуштан жеңилди. Gao Shenchi kendi önündeki askerlerini öldürtüyor dar vadide. Као Синчи качып жатып өз аскерлерин өлтүртөт. Аскерлерин өлтүрүп өзүнө жол ачып жатат. Өлүмдөн ушунчалык корккон. Тирүү калган аз сандагы Кытай аскерлери жанын сактоо үчүн согуш майданынан кача баштады. Çin kaynaklarında okuduğumda genelde Çinli askerlerin bozkırlarda Кытай булактарын окуганыбызда негизи Кытай аскерлердин талаларда Орто Азияда Түркистан дегенибизде чыдай албагандыгын көрүп жатабыз. Ушундай бир фактылар бар, колдорунан ылдый жараланып, эттери шылынды деген. Ичкен жегени боюнча тала согушуна чыдамдуулар эмес. Абдан узак убакытка созулган согуш карлуктардын Кытайларга кол салуусу менен бир заматта бүтүп калды. Talas Savaşı Çinlerin bir yenilme sebebi aslında Çin ordusunun önemli bir kesimi. Талас согушу Кытайлардын жеңилип калышынын себеби. Негизинен Кытай аскерлеринин маанилүү бир бөлүгү жеңилип калышты. Бирок чындыгында Кытайлар ал жерге 200 000 кишини алып бара алмак эмес. Бул жерде туура 1266 жыл мурун, тагыраак айтканда 751 жылы чоң согуш орун алды. Ал Талас согушу. Meydan Savaşı.